биз уктоо менен гана эс ала алабыз. Уктоонун өзүнүн фазалары бар. Мисалы базовый уйку деп коет, мисалы жеңил уйку деп коет, орто. Анан глубокий сон деп коет да, баягы терең уйкуда. Биз ошол нерсеге көңүл бурушубуз керек да. Глубокий сон мисалы 90 мүнөт болуш керек ар бир адамдачы минимум. Көрдүңүзбү? Эгерде сиздин глубокий сонуңуз 90 мүнөт болуп атса, бул значит сиз жакшы глубокий сондо жакшы уктап атасыз деген сөз да, көрдүңүзбү? Ошону камсыздоого аракет кылыш керек. Ал үчүн жаткан матрасыңыз жакшы болуш керек, үйдүн температурасы жакшы болуш керек, өтө караңгы жер болуш керек. Негизи ушу уктоого келгенде башка нерсеге аязак да, бирок матраска ушундай нерселерге аябаш керек да. Уктоо чынында бир өтө. Мисалы менде бир учурлар болду, элементарно жакшы уктап алгандан оозунун оюлганы кетпей койду да бир пациенттечи. Неге кетпей атат деп уйкусун сурадык, вообще түндө эртең саат 5-те, таңкы саат 5-те уктап кетет экен да, өзүнөн өзү бир нерсе болупчу. Анан дагы бир фактор, мисалы бизде укташ үчүн тезирээк мисалы телефонду коюп коюш керек, башка деп эчтеке менен алектенбей эле жата беребиз да, ойлор мененчи. Антпеш керек, душ кабыл алыш керек, китеп окуш керек, дем алуу көнүгүүлөрүн жасаш керек. Анан дагы бир уйкуга таасир бере турган нерсе, уктар алдында көп сүйлөшпөш керек да.